Ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Актилек Капаров. Жакында эле Кактус медиага Жалал Абад облусунун тургундары кайрылышкан. ЖМКдагы маалыматтарга караганда, Достор деген кафеде Нургазы аттуу жигит официантка өзүн Камчыбек Ташиевдин тууганы болорун айтып, эсепти төлөөдөн баш тарткан. Ал официанттын өтүнүчүнө маани берген да жок. Бир аз убакыттан кийин кафеге спорт дене түзүлүшүндөгү 3 бала келип, дароо эле официантты сабай башташты. Келиңиздер, анда алгач ошол видеону көрүп алалы. Кайрылгандардын айтымында бул адамдар өлкөнүн УКМК башчысы менен болгон байланышына таянып, жоопкерчиликтен качууга аракет кылып атышат. Бирок 9-октябрь күнү УКМКнын маалымат кызматы чыр чыгарган адамдын Ташиевке эч кандай тиешеси жок экенин жана мындай такталбаган маалыматтар Ташиевди каралап, абийирине шек келтирүүгө багытталганын билдирди. Ал эми 11-октябрь күнү Нургазы Мамасадыков өзү да видео кайрылуу жасады. Мен Мамасадыков Нургазы, Жалал Абад шаарынын Көк Ат кичи районунун тургуну. Жалал Абад шаарындагы Достор клубунда кичине түшүнбөстүк иштер болгон. Ошол иш боюнча мени Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин тууганы деген видео чындыкка дал келбейт экенин мен тастап коюун туура көрдүм. Мен ал киши менен эч кандай тууганчылыгым жок, кудалыгым жок, катташым жок, эч кандай байланышым жок. Бирок биз бул маалыматтарга ишенбей, Камчыбек Ташиев менен Нургазы Мамасадыковду эмне байланыштырып турганын текшерип көрүүнү чечтик. Бул сүрөттөн биз Камчыбек Ташиевди, анын туугандарын жана Нургазы Мамасадыковду көрө алабыз. Ал эми мында Нургазы Таймура спорт клубунун фонунда. Бирок бул башталышы гана. Бул Батырбек Сыргабаевдин баракчасы. Сүрөттөргө жана комментарийлерге караганда, ал Жалал Абад облусундагы президенттин өкүлү Камчыбек Ташиевдин өкүл уулу Абсатар Сыргабаевдин бир тууган иниси. Ооба, фамилиялары дагы окшош, Токтоголовичтер. Батырбек Сыргабаев менен Нургазы Мамасадыковдун Одноклассниктеги чогуу түшкөн сүрөттөрүнө карап, алардын дос экенине ынанууга болот. Батырбек ошондой эле Камчыбек Ташиевдин бир тууганы Шайырбек Ташиев анын өкүл атасы экенин белгилеген. Бирок бул аяк эмес. Өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо Сыргабаев менен Мамасадыков Мекенчил партиясынын ишенимдүү адамдары катары катталышкан. Демек, Батырбек Сыргабаев Нургазы Мамасадыковдун досу, Батырбек Шайырбек Ташиевдин өкүл уулу жана Жалал Абад облусундагы президенттин өкүлү Абсатар Сыргабаевдин бир тууган иниси. Ал эми Абсатар Сыргабаев Камчыбек Ташиевдин өкүл уулу. Өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо Сыргабаев менен Мамасадыков Мекенчил партиясынын ишенимдүү адамдары болушкан. Камчыбек Ташиев аталган партиянын жетекчиси, Шайырбек Ташиев менен Абсатар Сыргабаев партиянын атынан талапкер болушкан. Кактус медиага кайрылгандар милиция кылмыш ишин жеңил кылмыштарга өткөрүп койгонун билдиришти. Эми кол салгандарды абактын ордуна штраф гана күтүп турат. Жабырлануучулар кылмыш ишин таптакыр жабылып калышынан чоочулап турушат. Урматтуу достор, алдыда Тыныстан Асыпбековдун материалынан Шайырбек Ташиевдин өздүгү тууралуу маалыматтарды көрө аласыздар. Салам достор, өткөн жумада Камчыбек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиев шайлоого барарын жар салып, эл суранып жаткандыктан ушундай чечимге келгенин айтты. УКМКнын төрагасынын иниси тууралуу эмнелер белгилүү, айтып берели. Шайырбек Ташиев 2020-жылы өзүнүн кичи мекенине дүңгүрөтө той берип, оюн зокторго болуп көрбөгөндөр байгелер коюлган. Анын тоюн керек болсо, маалымат каражаттарда жазып чыгып, Шайырбек мырзаны өзүнүн эле аймагы эмес, башка облус тургундарда таанып калган жайы бар. Чоң мелдешке чакыра. Байгелер 4 топоз, 4 топулуа, 20 тай, $100 15 жоло, 5 торпок жана 5 кой, 1 төө, алтын кур, башкы байге, 4 автоунаа. Спутник сайтындагы маалыматка караганда, ал Кыргыз-Өзбек Азербайжан нефть иштетүүчү заводунда директор болуп эмгектенет жана Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты. Буга чейин мамлекеттик кызматтарда иштеп, 2003 жылдан 2013 жылга чейин Жалал Абад бажысында жетекчилик кызматтарды да аркалаган. Ал өткөргөн тойдогу байгелер миллион сомду чапчыса керек. Демек кызмат орду чоң. Айлык маянасы дагы миллиондордун тегереги болсо керек.
деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок текшерип көрүп, андай эмес экендигине ынандык. Аталган заводдун кызматкерлери Шайырбек Ташиев директор менен баш болуп, бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттин эсебине ай сайын 4000 сомдон ашык эмес салык төлөп келет. 4000 сом биз айткан тойдогу бир козунда баас эмес. Ал эми кызматкерлердин жалпы айлык маянасы тойдогу байгеге коюлган 5 койдун гана баасына барабар. Ачык булактарда заводдон тышкары Шайырбек Ташиевдин киреше булактары көрсөтүлгөн эмес. Эми чыгашаларын карап көрөлү. Эрнис Жантаев аттуу Facebook колдонуучусу Шайырбек Ташиев ушул жылдын жазында Бишкекте пентхаус сатып алгандыгын жазды. Пентхаустун проектиси боюнча Шайырбек мырза үйдүн заказчиги, бирок кадастрлык документтер боюнча Батир анын уулуна катталган. Дизайнердик компания жасалгылап жаткан пентхаустун жалпы аянты болжол менен 400 квадрат метрди түзөт. Ал эми баасы орто эсеп менен $320 000 бааланат. Бишкектен ушундай батирди сатып алыш үчүн Шайырбек Ташиев башкарган заводдун кызматкерлери 61 жыл иштеши керек экен. Батирдин ээси Шайырбек мырзанын уулу Өмүрбек өзүн жеке ишкер катары көрсөткөн. Бирок ага бир дагы компания катталган эмес. Ошондой эле Instagram баракчасында кымбат баалуу автомобилдерди жарыялап келет. Алардын баарында окшош 04 KG 777 AAD гос номерин көрүүгө болот. Унааларды орустар айткандай перчатки де алмаштырабы же бир эле номер ар кайсы автоунааларга тагып жүргөнбү? Айтор белгисиз. Азыр болсо дал ушул номер BMW X7 жол тандабаска катталган. Жалпылап айтканда Шайырбек Ташиевдин биографиясы ушундай. Башка маалыматтар ачык булактарда жок. Бул чыгарылышты ошол тойдо ырдаган акындын ыр-саптары менен аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө. Aylanayın şair ake tamınızdı qaradım, proyektisi jakşı eken. Aylanadağı tamdardın barısının ast eken. Uşunday tamdı salığan akçanı qaydan tapdı eken.